Салам достор, бүгүн сиздер менен нейросеттин жардамында презентация жасайбыз. Көпчүлүгүбүз көп убакытыбызды ачык сабак өткөндө презентацияга көбүрөөк убакытты кетирип коебуз. Ошон үчүн эми нейросетте жасоо жеңил, ошонун жолун көрсөтүп берейин. Алгач сиздер Google'га ChatGPT деп жазасыздар. Биринчи сайтка киресиздер. Андан соң бул жерге Норуз темасына 10 слайд, кызыктуу фактылар, сүмөлөктүн курамы, улуттук оюндар тууралуу, кыргыз элинин сүмөлөгү тууралуу деп кошуп койдум. 10 слайд бер дедим, ушундай тексттерди берди. Эми мен бул текстти копировать этем дагы. Белгилеп туруп копировать этсеңиздер деле болот. Ctrl+C бастым. Же болбосо мына жерде 4 буштук копировать деп турат го, ошону бассаңыздар деле болот. Копировать эткен соң үстүндө карасаңыздар новая вкладка турат. Ушул эле жерден жаңы Google'да ача алабыз. Новая вкладкадан. Эми бул жерге биз Gemini AI деп жазабыз. Анан биринчи сайтка киребиз. Сайтка кирген соң, мына сол тараптан сиздер Slides дегенди тандап аласыздар. Анан бул жерден стилини тандап аласыздар. Кандай стилде? Ушул биринчи эле стилди тандай беребиз. Кааласаңыздар башкасын тандасаңыздар болот. Тандаган соң жанагы копировать эткен текстибизди вставить кылабыз. Ctrl+V баскычы менен. Сиздерге сунуштаймын, дайым горяча клавиатура менен иштеңиздер. Убакытты үнөмдөйт. Эми бул жерден отправить баскычын басабыз. Бир нече убакыт өткөн соң текстти кайрадан өзү слайдка кое тургандай кылып редактировать этип чыгат. Оңдой турган жери болсо оңдойсуздар. Generate кнопкасын басасыздар. Жана айткандай тексттерини чыгарып атат биринчи. Кээ бир сөздөр жанагындай үйлөр алмашып калган болсо оңдоп коесуздар ушул жерден. Эми караңыздар, Generate slide деп турат, Generate slide. Ушул баскычты басабыз азыр. Эми биздин слайдыбызды даярдоого киришип жатат. Нейронур каналы сиздерге пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп келет. Бизди колдоп, лайк басып, комментарий жазып, нейросетте презентация түзүүнү каалап жүргөн кесиптештериңиздерге же жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз. Мына биздин слайдыбыз даяр болду. Эми биз ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бизге браузерден слайдыбызды көрсөтүп берет. Видеода слайд даяр болгучакты мен пауза баскычын басып турдум. Бир 5 мүнөттөй убакыт кетти. Сиздердин убактыңыздарды үнөмдөө максатында. Мынакей биздин слайдыбыз ушундай түрдө бериптир. Окей. Жакшы сон түзүп бердиң деп коелу. Оңдой турган жерин оңдоп, ала турган тексттерди алып, сүрөттөрүн алмаштырсаңыздар болот. Эми сиздер фонун деле алмаштырсаңыз болот. Буну кантип көчүрүп алабыз өзүбүзгө? Мына жерде download баскычы бар. Ушуну басабыз. Анан бул жерден download дегенди басабыз. Мына биздин слайд үстүндө Норуз жаңы майрамы деген аталышында үстүнө түштү. Ушул показать в папке баскычын басабыз. Андан соң ушул слайдты ачабыз. Разрешить редактирование деген баскычын басканыбызда бизге редактированияга разрешение берет. Ушул тексттерди бирден жазып убакыт кетиргенден көрө, ушул нейросеттин жардамында жазып туруп, анан тексттерди белгилеп, мына жерден чоңойтуп, түсүн өзгөртүп, оңдоп жазып алган бизге ыңгайлуу.
Келиңиздер, эми ушул сүрөттөрдү алмаштырып, фонун алмаштырып көрөлү. Ал үчүн биз кайра Google'га киребиз. Google'дан Pinterest деп жазабыз. Pinterest'ке фон деп жазабыз. Ушул жерден биз мына фонду алып көрөлү. Кантип алабыз? Мышканын оң жагын басабыз, копировать кылабыз, PowerPoint'ка киребиз. Астында ачылган программалардын катарынан бул фонду өчүрөбүз, тандап туруп эле. Бирок мына жердеги фону жакшы эле экен. Азыр өчүрсөм, артында дагы ушундай фон бар экен. Ставить этели. 2-3 фонду мындай совмещать этип, мындай аралаштырып бизге фон жаратып берген экен да. Бул фонду коебуз дагы азыр биз. Артыга өткөзүп салабыз. Мына контрол менен мышканы бурасаңыздар алдыга, артына ушундай экран чоңоюп кичинерет. Мышканын оң жагын басабыз, задний планга өткөзүп коебуз. Мына эми бул сүрөттү өйдүрөөк көтөрүп коебуз. Алас деп кыргыз кийимдеги кыздар, ушундай фон экен. Ушундай кала берсин. Эми биздин мына текстибиз көрүнбөй калды. Мына сызыкты мындай күндү өчүрүп салайын. Анан Норуз дегенди чоңойтуп коеюн. Мындай. Мына четине ак точка турат, ошону тартсаңыздар, анан сызыгынан кармап жылдырсаңыздар болот. Норуз жаңылануу майрамы. Буну дагы белгилеп туруп, түсүнү акка алмаштырайын. Ctrl-A кылам, жирный кылам, бир аз чоңойтом, бир катарга кылам, Норуздун астына коюп койдум. Кыргыз элинин байыркы салттуу майрамы күн менен түндүн теңелген күнү. Кара түскө белгилеп коеюн. Же болбосо артына мындай төртбурчтук фигура коюп коеюн. Вставкага кирем, фигурага кирем, төртбурчтукка кирем. Кичине мындай кырлуу төртбурчтук эмес, мындай төртбурчтук алайын да. Эми текстти тандайбыз, тосуп калбаш үчүн. Текстти алдына жылдырып коебуз, передний планга. Эми фонду мынаны башка түскө өзгөртүп койсок болот. Жашылга, түскө өзгөртүш үчүн биз тандап туруп эле мышканын оң жагын басып туруп, мына жерде заливка фигурадан башка түстү белгилеп коебуз. Текстти кара түскө алмаштырып коелу. Өзүңүздөрдүн эми фантазияңыздарга жараша боло берет. Шрифттерди да каалаган шрифтке алмаштыра бересиздер. Жанакы эле фонду ушул жерге коелу эми. Бош жерге бир жолу басып, мышкан Ctrl-V баскычын басабыз, рамканы тегиздеп туруп, мындай чоңойтуп, мына жагында тартып, мышканын оң жагын басып, задний план, переместить назад кылып коебуз. Задний план. Өтүп кетти. Биз мына сүрөттү алмаштыралы. Мен өзүм Загорскийдеги сүрөтүм бар, мына Норуз тууралуу. Копировать этем. Ctrl-C кылдым, копировать эттим. PowerPoint'ка кирдим. Бул сүрөттү өчүрөмүн. Ctrl-V баскычы менен сүрөттү койдум. Астыны, үстүнү бир аз кыркабыз. Сүрөттү тандап мышканын оң жагын бассак, мына жерде обрезка чыгат. Бир аз обрезка кылабыз. Жана кичинертебиз. Буну деле задний планга өткөзөбүз.
Жок, задний план кылбайт экенбиз. Мышканын оң жагын басып, задний план кылсак, баарынан артына өтүп кетет экен. Переместить назад кылсак, мыналардын артына өтүп атат да азыр булардын. Же ошон үчүн задний план кылып туруп эле эме кылат экенбиз. Задний план кылып туруп эле фонду кайрадан задний планга өткөзүп коет экенбиз. Задний план. Ошондо мына тексттерин деле бир аз чоңойтсок болот экен. Рамкасы. Сызымдан кармап, тексти бир аз үйдүрөк коебуз. Мына буну деле акка өзгөртүп коебуз. Чыгыш элдеринин жаңы жылы. Ушундай мына кийингиге деле Ctrl ставить кылып, фонду копировать этишибиз керек. Кайрап интернетке кирип копировать кылабыз. Ctrl ставить. Мышканын оң жагын басабыз, задний план кылып коебуз. Түсүнү акка өзгөртүп коебуз. Ушундай түрдө 3000 жылдан ашык тарыхы байыркы замандан бери белгиленип келе жатат дейт. Переходдорун деле өзгөрсөк болот. Мисалы үчүн азыр переходду мына плейди басабыз, мына жерде балдарга коюп бериш үчүн мына жерде F5-ти басасыз же плейди басасыз деп турат. Мына жашыл түс мындай презентацияны ачат да, жашыл түскө алмаштырып чыгып, жыйынтыгында слайдты Нооруз майрамыңыздар менен деп туруп, мына жерге коюп туруп, мына жерге түзгөн Ульмасова Нурзада деп коеюн. Инстаграм каналым белгилеп коеюн, катталып алсаңыздар болот. Англисчага өткөзөйүн. Ctrl Shift басып, Нурзада Нижний бул шрифтте нижний жок экен. Тайм New Romanга өткөзүп коеюн. Кызык Куперге өткөзүп коеюн. Нижний дидактика. Болду. Суроолоруңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Видео пайдалуу болгон болсо жакындарыңыз менен бөлүшүп, мени колдоп кетиңиз.